Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз сиздерге кайнатма маставаны көрсөтүп беребиз. 300 грамм фаршка бир пиязды кыргычтан кырып кошуп алабыз. 50 грамм күрүчтү жууп тазалап кошуп алабыз. 2 чай кашык туз салабыз. 1 чай кашык зире салабыз. Ачуу калемпир. Колубуз менен жакшылап аралаштырып алабыз. Уруп бышытып алабыз. Колубузду сууга салып, фарштын чекесинен алып, тоголоктоп алабыз. Жаңгактай кылып. Баарын ушинтип даярдап алдык. Казаныбызга 3 литр суу куюп алабыз. Муздак суудун үстүнө фаршыбызды салып алабыз. Кайнагыча үстүн жаап коебуз. Мына кайнап чыкты. Сапырып, мындай кылып сапырып беребиз. Пияз салып алабыз. Картошканы салып алабыз. Сабизди салып алабыз. 1 аш кашык туз салабыз. 30 мүнөт кайнатканга коебуз. İçindeki azıkları bışıp kaldı. 150 gram gürüştü salып alabız. 20 minut kaynatabız. Tamağımız 20 minut kaynadı, bıştı. Dölme menen dayardalgan mastavabız dayar boldu. Sizler de dayardap көрүңүздөр. Өтө даамдуу болот. Биздин каналга кошулуңуздар. Саламатта калыңыздар.